Саламатсызбы? Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendişler, hurmatlı bir tuğanlar. Bugün biz ушундай bir kızıktı жаңылык uqtuk. Balkim көздөр uğalek boluşuңuzlar gerek. Bizdin jogorku kеңеште ушундай bir мыйзам сунушталып, ушундай мыйзамды колдоп коюуга болгон аракетин жумшап жатышат ушул мыйзамда. Эми бул эмне деген мыйзам? Бул мыйзам эгерде sizdin balanız sizin aytkanыңызды укпай койсо, siz аны bir tarbiyalоо maksatında biraz urушпай отурган болсоңуз, эми мындан кийин ошол мыйзам кабыл алып турган болсо, Алла сактасын, сизди өзүңүздүн кичинекейинен чоңойтуп өстүргөн балаңыз сотко бергенге акысы бар экен тугандар. Ушундай кызыктуу мыйзам кабыл алып жатат. Bunu кээ ата-энелер укканда кандай абалда калды экен. Мен ушул Кыргызстандын жараны катары өзүмдүн оюму, өзүмдүн пикирими билдирейин деп чыктым. Эми урматтуу туугандар, бул өтө бир ойлоно турган нерсе. Мисалы үчүн мен ушул жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып айтат элем да, урматтуу депутаттар, сиздер элдин өкүлүсүздөр, мыйзам чыгаруучу органсыздар. Мындайча айтканда кыргыз элинин каймактарысыздар да. Ошол кыргыз элинин бүт баардык нерсе ошол мыйзамдар сиздердин колуңуздардан, сиздердин ушул көз өмүрүңүздөрдөн өтө турган нерсе да. Эми ошондой кишилер бүгүнкү күндө ушул биздин менталитетибизге туура келбей турган батыштын мыйзамдарын кайталап, биздин кыргыз элине ошол мыйзамды сиңиребиз деген аракеттеп мен ошентип түшүндүм. Себеби бул биздин менталитетибизге такыр туура келбейт да. Эми биз дагы ата-энебиз, жаш болсок дагы бир аз 2-3 баланын ата-энеси болдук да, жашпыз дегендей. Бирок биз ушул балдарды түнү күнү уктабастан ден соолукту жеп, канча кыйналып, ушул балдарыбыз жакшы жашасын, жакшы кийинсин, жакшы окусун, жакшы тарбия алсын, жакшы илимдүү, жакшы билим алсын деп анча болгон аракетибизди жумшап ушул балдарды чоңойто турган болсок, эртеңки күнү келечекте булар чоңойгондо биз ай балам андай кылбагын деп биз катуураак урушпай отурган болсок, буларга толук мыйзам жол берет. Биз ошондо урушпаганыбыз үчүн соттолуп кетишибиз мүмкүн экен да тугандар. Көрдүңүздөр, эмне деген бул? Ата менен баланын ортосунда, апа менен кыздын ортосунда, мындайча айтканда, бул үй бүлөлүк өзүбүздүн үй бүлөбүздөгү балдарыбыздын ата-энелерибиз бирибизге болгон карама-каршылык мыйзамда. Баласы атасын же ата-энесин сотко берсе, бир аз учурдан өткөн убакыт өткөндөн кийин ата-энеси баласын сотко бериши мүмкүн. Эми ушинтип кичинекей кыргыз, алакандай кыргыз элибиз ушинтип өмүр бою бири-бирибиз менен соттошуп жүрүп ит болбосок эле болду. Ушул нерседен, ушул мыйзамдын кабыл алынып калышынан Алла таалам сактасын бизди, себеби бизге мындай мыйзамдардын кереги жок. Мен ушул депутаттарга сунуш кылат элем да, ушунчалык эле жазганга мыйзам таппай аткан болсоңуздар, батыштын мыйзамын бизге кыргызча которуп аны киргизиштин эч кандай зарылчылыгы жок. Бул элге дагы сиңбейт, элибиздин менталитетибизге туура келбейт. Мен сиздерге айтат элем да, ушул мыйзамды кабыл алып жаткандан сиздерди биз эл шайладык. Эми ушунча элдин добушун алып келгенден кийин сиздер ушул элдин пикирин, оюн эске алып, бир эл менен да бир эсептешип, эл менен да пикирлешип, ушундай мыйзамдарды кабыл алсаңыздар, мен ойлойм туура мыйзам жазылат деп. Себеби бүгүнкү күндө мына толтура мыйзамдар бар кабыл ала турганчы. Биринчи эле айтканда, биздин канчалаган жерлерибиз турат. Мына жерди туура пайдалануу жана аны калыбына келтирүү жөнүндө жакшы мыйзамдарды кабыл алсаңыздар болмок да. Мисалы үчүн канчалаган Кыргызстанда канча миңдеген, миллиондогон гектарлаган жерлер бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз эгин кылат, бирок түшүм албайт. Эмне себептен десе, ал жерлер уже
мындайча айтканда пайдалануу мөөнөтү мындай жараксыз болуп калды да. Себеби канча жылдан бери ал жерге не деген нерселер азыр бизде подпленка деп коет, ошого окшогон канча пленка, канча ушундай нерселер калдыктар мусор болуп жердин астында калып кетти дагы. Жердин кыртышында ушуну чогултуп топтолуп отуруп, кээ бир жерлер такыр эгин эккенге да жарабай калды. Ошол нерсени алдын ала турган мыйзам жазсаңыздар болмок. Канчалаган биздин сууларыбыз турат. Мына суунун башы, биз Кыргызстан ушунчалык суунун башында турган мекенбиз. Биз керек болсо туристтер эмес, ушул суу менен байып өнүгүп кете турган мамлекетпиз да, туугандар. Суунун башында туруп, өзүбүздүн дейкандарыбызга суу жетпей жатат да. Ошол эгерде чындап эле ушунчалык суу тартыш боло турган болсо, анда ошол сууну тамчылатма, чачыратма, ушундай ыкмаларга өтө турган бир мыйзамдарды кабыл алсаңыздар болмок да. Мисалы, например, да. Мыйзам деген жазса толтура, мына өзүбүздүн менталитетибизге, дейкандарыбызга, эли журтубузга пайдалуу мыйзамдарды жазсаңыздар болот да. Мисалы үчүн, мал чарба боюнча айта турган болсок, дагы бир үчүнчү сунушум, бизде азыр малдын ушунчалык саны көбөйдү, сапаты жок. Кээ бир малдар бар, сүт да бербейт, эт да бербейт, жөн эле ушул Кыргызстандын жайыттарын жеп жок кылып, ушул канча ушул зыян болуп атат да. Ушул малдар ушунчалык көбөйүп кеткендиктен ушул жайлоолорго, жайыттарга чөп чыгыспай деп эле чыкканда баса калып жеп кое тургандай деңгээлге жетип калды да. Ушунчалык кой малдар ушунча көбөйдү, бирок саны көп, сапаты жок. Андан көрө турган сүт бере турган, эт бере турган, ушундай бир качествого өтүш керек болот да, сапатка өтүш керек болот да, урматтуу депутаттар. Ушул сапатка өтпөйлү, ушуга окшогон мыйзамдарды жазбайсыздарбы? Ушул малдын санын кыскартып, ошондо жанагы сүт бербеген, эт бербеген малдарды жок кылып туруп, порода жакшы сорттогу жакшы малдарды көбөйтсөк, ошол саны аз, бирок сапаты көп. Көп сүт берет, көп эт берет, ушул сыяктуу нерсе болсо, чөптү дагы эконом болот дегендей. Мына азыр чөп сезону турат, чөп сезон бүтө элек туруп, чөптүн бир пресси 400 сомго чыгып атат. Бул не деген, бул өтө бул кыйын нерсе да, урматтуу депутаттар. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылат элем. Ушул чөптү азыр 400 сом болсо, мына сезондо, эртең кышындасы 1000 сомго чыкпайт деп эч ким гарантия бере албайт да. Мына антимонополия деген бар бизде. Ошолорго тийиштүү мыйзамдарды жазып бербейсиздер. Ошолорду көзөмөлдөбөйсүздөр, бааны контролдош керек. Мына элдерибиз кыйналып кетти. Ошон үчүн ушуну бир элибизге сиңе турган, бир элибиздин менталитетине туура келе турган мыйзамдарды жазсаңыздар, туугандар. Урматтуу депутаттар, аны азыр кантип болсо, мусорлар жатат бизде. Ушул мусорларды иштете турган ишкана ачсын, ошолорду өндүрүп, канча шаарыбыз дагы таза болмок да. Канча жеке ишкерлерибиз жүрөт. Ошо жеке ишкерлерибизди 1 жылдык жок дегенде жаңыдан баштап аткандарга 1 жылдык налогтордон бошотуш керек. Мисалы үчүн, мусор болуп жаткан жерлерди жасап, ушундай жакшынакай кылып жасап, светтерди келип жарык кылып, ремонтун кылып жасап, жакшынакай кылып ишти жаңыдан баштасаң эле, келип эле текшерүүчүлөр көп, анан артынан келип баса калып эле аны төлөм, мындай кыл, мындай штраф, акы түзөм, башка кылам деп эле ушундай эле текшер кыйын болуп келгендер адам көп. Болбосо 10 жылдан бери мусор, 10-15 жылдан бери мусор болуп жаткан эч ким карган эмес да. Ошондой жерлерди шаардын да көркү болот. Ошого окшогон жерлерди оңдоп, түздөп, кичине кылып бир бизнес баштасаң эле келип баса калат текшерүүчүлөр. Ошол жок дегенде ошондой ишкерлерге колдоо көрсөтүп, 1 жылдык ошол налогтордон бошотуп, кичине поддержка кылып турсаңыздар, ошондо канча ушул бизнесмендер мамлекетибизге канча салык төгөт, канча ак киреше түшөт. Ошого окшогон кичи ишканаларды, кичи бизнестерди да өнүктүргөнгө дагы сиздер ушундай жакшы мыйзамдарды кабыл этпесиз, элибизге да канча жеңил болот. Эми ушул мен ойлойт элем, мен айтат элем сиздерге, ушул өтүнөт элем, ушул мыйзам бул биздин менталитетибизге туура келбейт. Такыр эч качан биздин мусулманчылыкта дагы, кыргыз ата бабаларыбыздын салтын, каада салтында деле эч нерсе болгон. Биз деле кичинекейибизде бир аз таяк жегенбиз, өлгөн жокпуз. Таяк жеп эле чоңойдук. Наоборот, канча таяк жесең, бир аз ата-эненин дагы бир аз ошо акысы бар да, өз ушунчалык чоңойтуп, ак сүтүн берип, канча уйкудан калып, түн уйкусун берип, ак сүтүн берип чоңойткан ата-эне анан бир аз урушуп койсо, анан биз аларды сотко берген болсок, бул эмне деген акмакчылык бул? Таптакыр биздин менталитетке туура келбейт. Ошондуктан мен сиздерге өтүнөт элем, суранат элем, ушуга окшогон мыйзамдарды жазгандан көрө
мына мен азыр жогоруда сиздерге сунуш кылып өткөн ушул мыйзамдарды кабыл алып жазып берсеңиздер, ушулар элибизге дагы, мамлекетибизге дагы бир топ пайда болмок да. Мен сиздерден ушуну суранат элем, урматтуу. Ушул жана элибизге менталитетине туура келген мыйзамдарды жазбай эле ушундай бир элибизге пайдалуу мыйзамдарды жазыңыздарчы, сурайм сиздерден.